Жылы мен прокуратурадан кеткеним себеби прокуратура системасы аябай баягындай карательный система болуп калды да. Анан мен подполковник прокуратуры болчумун, жакшы кызматтарда иштейт элем, бирок мен түшүнүп калдым, биз бийликтин эмеси балтасы болуп алдык да. Анан мен ким керек болсо башын кыйып чыгыш керек. Ошентип мен кыйнала баштадым. Кыйналып, мен даже көп учурда өзүмүн баягы башкы прокуратуранын жетекчилиги менен улам конфликтке бара баштадым мен. Ушунчалык да, мен өзүм принципиалдуу адаммын аябай. Анан өзүм анализдегенде, анан баягы прокуратурада улам текшерүүлөргө чыгасың да. Текшерүүгө барып өзүң уяласың да, текшерүүгө келгениңичи. Мисалы, айыл өкмөткө барасың, 18-чи текшерүүчү болуп барасың да, 1 жылдын ичинде. Анан баягы көрөсүң, система уже калыптанып калган, анан текшерүү менен оңдой албайсың. Ал үчүн жакшы мыйзамдар жазыш керек. Анан мыйзамдар механизмин түшүнөсүң да, прокуратурада иштеп атканда ар тармакты текшересиң, кайсы жерде эмне болуп атат, айтышат, жетекчилер дагы бекер жетекчи болуп калбайт, алар да бир жолду өткөн да. Анан шуну баягы өзүңдүн билимиң өзүңө уже эме бербей калат экен да. Жөн уктай албай калат экенсиң, анан эмне кылыш керек? Значит, мыйзам чыгаруу тармагына барышым керек деп ошондой чечүү. Анан кийин мен чын эле прокуратурадан кетип атканда аябай таң калышкан коллегаларымчы, сен эмне жакшынакай стабильный эмеңи таштап, эртең өтпөй калсаң. А мен ушу оппозиционный партияга кеткем да, ал кезде Атамбаевский убакыт, Атамбаев убагында аябай оппозиционный партия болчу Азаттык. Анан ушундай бир оппозиционный бир эмелер пайда болгондо мендечи, себеби ушул система өтө мени жадаткан да ошол кезде. Бирок азыр аябай сүйүнүп атам. Прокуратуранын азыр өзгөрүүлөр кирип атканына уже кирди да, көп нерсеге, уголовный кодекстерге, баягы мурдагы НПОлордун баягы эмгектери менен ошону ойлонбой туруп киргизе беришип, бүт баягы мамлекеттик стерженди буза башташканда азыр мен аябай сүйүнүп атам чынында эле. Ушу 6-чакырылышты эми аябай сындап атабыз, бирок ошо кылмыш жаза кодекстери боюнча аябай жакшы иштерди алып барып беришти да. Эми сиз жогоруда айтпасызбы, ошол прокурорлук система, прокуратура деп коебуз, өтө бир оор абалга келип калган. Так ушул мыйзамдардын аткарылышы жана ал жердеги көз караштардын өзгөрүшү боюнча. Эми ал жерде биз билебиз, жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, бир эркек мүнөз керек, мындай курчтук керек, чечкиндүүлүк керек. Эгерде бүгүн сизде башка прокурор лавсаса макул болот белеңиз? Жок, мен азыр бир аз турмушка баягы көз карашым өзгөрүлүп калды да, баягы өзүм духовный баягы өнүгүшүм башка нукта кетти. Анан мен ойлойм, мен азыр өзүм ордумдамын. Ушул азыркы ордум мага өзүмө дагы инсан катары жана ушу элге деле көбүрөөк менден пайда азыркы ордуман болот деп ойлоймун. Азыр эми башкы прокуратурадагы кылып аткан ишмердүүлүгү, ошол жасап аткан аракеттери негизи ошол адамдарга жарашып атат азыр.